Эми точно бокту жедик деген бир сөз бир үй бүлөнү бизнеси менен кошо сактап калган экен. Экинчи дүйнөлүк согуштан мурда Берлинге көчүп барган бир бай түрк үй бүлө ал жака барып фабрикаларды куруптур, кадимгидей байып жашаптыр, үй бүлөсү менен, династиясы менен мындайча айтканда. Бирок тилекке каршы күтүүсүз экинчи дүйнөлүк согушта башта немистер жеңип бараткан согуш тескерисине бурулуп, 45-жылы Советтик армия Берлинге чейин басып киргенден кийин бардык үйлөрдү, бардык дүкөндөрдү ачык таштап койгула деген буйрук чыгарыптыр. Анан булар дагы үйүнүн дүкөнүн ачык таштап коюп, үйүндө отурса, советтик аскерлер кирип барып, анан аскерлерден бирөөсү бул бай кишинин кызына тийише баштаптыр. Тийише баштаган жерде жанагы киши алдыга чыгып, жанагы аскердин бетине бир шапалак уруп берген учурда кирген аскерлердин бардыгы мынтыктарын үй бүлөгө каратып мондай туштап кезептир. Ошондо жанагы киши эми точно бокту жедик деген экен. Бул түркчөдө өлдү эми бул жагы туура эмес кылып алдык, өлдү эми көрөбүз деген сөздүн түркчөсү шимди бок жедик деп айтышат алар. Эми точно бокту жедик дегенде түркчө айтып атат муну. Токтогула, атпай тургула дептир дагы бир аскер чыгып, ал жердеги жетекчи. Сиз түрксүзбү дептир. Ооба биз түркпүз десе, мен дагы татармын. Мен сиздин айткан сөзүңүздү түшүнүп калдым. Биздин тууганыбыз турбайсызбы, анда сиздин үй бүлөңүзгө дагы, бизнесиңизге дагы тийишмей жок, башкала чыккыла деп аскерлердин баарын алып чыгып кеткен экен. Бул киши кийин бул сөздү, эми точно бокту жедик деген сөздү арабча мондай ариптер менен жазып, сонун бир рамкага коюп үйүнө илип алыптыр. Бул сөз менин жашоомду куткарды деп. Жашоодо, бизнесте ийгиликтүү болуунун жолун ар ким ар жерге байлайт. Мисалы, мен сүйлөшкөн адамдар көбүнчө Кудайга жакын болсоң, шариятка жакын жүрсөң, мына ошондой ишиң жүрүшөт, акча табасың, жашоодо бактылуу болосуң дейт. Хотя дүйнөдө мунун толугу менен тескеринче экендигин далилдөөгө жетиштүү ошончо өрнөк бар. Такыр дин менен иши жок, такыр шарият менен иши жок, бирок иши жүрүшкөн, материалдык жактан эч кандай проблемасы жок адамдар ошончо көп. Мен биздеги баягы бизнес коучтор айткандай, мынтип койсоң бактылуу болуп кетесиң, тигинтип койсоң ишиңе ийгиликтүү болуп кетесиң деген нерселерге бир башкача көз карашым бар. Бизнесте ийгиликтүү болуу ар бир адамдын өзүнө гана тиешелүү. Мына биздин фингерпринт деп коебуз, бармак издерибиз канчалык бири-бирине окшобосо, менимче ар бир адамдын дагы жашоодо ийгиликтүү болуусу, бизнесте ийгиликтүү болуусу бири-бирине окшобойт. Көрдүк. Муну аткарсаң ийгиликтүү болосуң же муну аткарсаң ийгиликтүү болбой каласың деген нерселердин тескеринче дагы иштеп атканын көрдүк. Же бир эле эрежени эки адам иштетип атат, бирөө ийгиликтүү, бирөө ийгиликсиз. Демек, ал адамдын өзүнө байланыштуу, ичиндеги шарттарына байланыштуу, сферасына байланыштуу, ал адам түз тиешелүү болбогон кээ бир шарттардын таасирлөөсүнөн улам бизнестеги ийгиликтүүлүк же ийгиликсиздик ошого карап өзгөрүп кете берет окшойт деген ойдо калдым. Себеби бул кишинин деле бешенесине мынтык такаганда үй бүлөсү менен кошо же бир келиме айтып жүрген жок, же бир аят окуп жүрген жок. Уже бокту жедик деди, мындайча айтканда өлдү бул жагы деди. Ошол сөз мунун жашоосун, өмүрүн үй бүлөсү менен, бизнеси менен кошо куткарып кетти.